Силер ичпесеңер ичпей эле койгула, биз ичебиз. Анткени биз 11-дө бүтүп атабыз, ичиш керекпиз. Ошо да? Ушунча чогуу 11 жыл окудук, ошону бир күн эметип койлу. Бир эле жолу болот да бул. Ичип койсок эч нерсе болбойт. Жаш бүтүрүүчү бала атасынын жол тандабас унаасын минип келген. Анын правасы болгон эмес. Жеңил унааны көрсөңүз жүрөк түшөт. Таласта үрүү учурган жол кырсыгы катталды. Анда жеңил унаа менен май ташуучу унаа жол кырсыгына кабылган. Элдик видео бул эмнеси уят эмеспи бакалашкан чайкап элдерге кайрадан ичилип жатканын көрүүгө болот. Бишкекте ажатканада милиционер тапанчасын унутуп кеткен, ал изделүүдө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргызстандын жол милициясы бүтүрүүчүлөргө эскертүү берет. Видеодо көрсөтүлгөндөрдү кайталабаңыз. Жол кайгылуу милициясы бүтүрүүчүлөрдүн бүгүн жолдо этият болууга чакырып, эскертүү иретинде бул видеону жүктөдү. Акыркы коңгуроо иш-чараларына байланыштуу эл көп чогулган жерлерде жана мектептердин жанында кошумча күзөттөр уюштурулуп, күнү-түнү көзөмөл күчөтүлмөкчү. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы ата-энелерге балдарына машина берүүдө, унаа тейлөө жайларынын ээлерине, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ижарага көйлүк берүүдө жоопкерчилик каралганын эскертет. Жарандарга да кайрылып, жолдо одону эреже бузган окуучу же айдоочу көргөндөргө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын 0777 102 102 ишеним номерине кабарлап коюуну өтүнөт. Бишкекте ичимдик ичип алып, унаа башкарган өспүрүмдөр кырмалды. Укук коргоо органдарынын профилактикалык иштерине жана эскертүүлөрүнө карабастан өспүрүмдөр мас абалында рулга отурган учурлар катталып жатат. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Укук коргоо органдары айдоочулук күбөлүгү жок адамдын транспорт каражатын башкарышы, ошондой эле мас абалында унаа айдаган үчүн административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Жашы жетилектерге карата алардын мыйзамдуу өкүлдөрү да жоопкерчилик тартышат. Жана милиция кызматкерлери ата-энелерди сак болууга чакырат. Бишкектеги 6 мектептин бүтүрүүчүсү акыркы коңгуроого атасынын унаасын айдап келген. Бүгүн болжол менен саат 7:30 Борбордогу мектеп гимназиясына 2 окуучу унаа айдап акыркы коңгуроого келишти. УПМСым кызматкерлеринин айтымында 9-класстын окуучусу жол тандабас айдап келген, ал эми 11-класстын окуучусу жеңил унаа айдап келген. Эки унаада тең мектеп окуучулар болгон. Маалым болгондой өспүрүмдөр айдоочулук күбөлүк алышкан эмес жана унааларын айып короого киргизилди. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу жөнүндө тиешелүү протоколдор түзүлгөн. Бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелеринен балдарын унаанын рулуна отургузбоого чакырат. Акыркы коңгуроодо газдалган шар жарылып, окуучу кыздын чачы күйүп кетти. Социалдык тармактарда акыркы коңгуроо Аземи малында болгон өзгөчө кырдаалдын видеосу жарыяланды. Алдын ала маалыматка ылайык, газдалган шарлар метан газ менен толтурулган болушу мүмкүн. Натыйжада шар жарылып, ал учурунда чыккан жалын бир окуучу кыздын чачын өрттөп жиберген. Бактыга жараша от дароо өчүрүлүп, олуттуу жаракат катталган эмес. Окуя кайсыл жерде жана качан болгон азырынча тактала элек. Бул инцидент мектептердеги иш-чараларда коопсуздук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Белгилей кетсек, метан тез жарылуучу газ, алгал гана учкундан да жарылып кетиши мүмкүн. Булак Сокол медиа. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер.
Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бишкекте милиционер ажатканага унутуп кеткен тапанчасын таппай жатат. Тартип сакчысы тапанчасын мамлекеттик телеканалдардын бириндеги ажатканага таштап кеткенин ишенимдүү булактар билдирди. Ага арата ички ириктөө иштери жүрүп жатат. Милиционер Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында иштей турганы айтылды. Ағошқорда кылмыш саткандардын бакалашкалары чайкап аткан. Бакалашка жууганын карап туруп. Бөтөлкөнү эптеп эле жууп, кайра кымыз куюп саткан аялдар. Социалдык тармактарда көчөдө кымыз сатып жаткан аялдардын видеосу тарады. Анда сатуучулар колдонулган желим бөтөлкөлөрдү үстүртөн гана жууп, кайра ага кымыз куюп жатканы көрүнөт. Бул көрүнүш коомчулукта чоң тынчсыздануу жаратты. Колдонуучулардын бири мындайча комментарий калтырган: "Ий кокуй, эгер ошол баклажкадан туберкулез менен ооруган киши ичип ырыткан болсо, аны чала жууп кымыз куюп сатса оору жугуп жатпайбы? Канча кишини ооруга чалдыктырышты. Бир Кудай билет, даяр куюлган баклажкадан кымыз ичпегиле" деп эскерткен. Москванын аэропорттору каттамдарды убактылуу токтотту. Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортторунда учактардын учуп конушуна убактылуу чектөөлөр киргизилгенин Росавиациянын басма сөз кызматы билдирди. Учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында аэропорттор рейстерди убактылуу кабыл албай жөнөтпөй жатат. Москванын мэри Сергей Собянин коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрү борборду көздөй багытталган бир нече учкучсуз учактарды атып түшүргөнүн билдирди. Булак Серепкежи. Таласта битум ташыган оор жүк ташуучу унаа менен Honda CR-V түзүштү. Бүгүн 26 майда Талас облусунун Кеңеш айылында битум ташыган оор жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа сүзүштү. Маалыматты облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы да тастыктады. Башкармалык жеңил унаа Honda CR-V үлгүсүндө экенин белгилеп, учурда жеринде жол кырсыктарынын кесепеттерин тактоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Дагы кошумча маалымат берилерин билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.